Гүлжигит Алыкулов. Гүлжигит Бишкек шаарында төрөлүп, футболду Бишкектин Дордой клубунун мектебинде баштап, 2011-жылдан 2017-жылга чейин ойногон. Гүлжигит Алыкуловдун атасы Жаныбек Алыкулов Кыргызстанда убагында таанымал футболчу. Аны улуу курактагы адамдар Шорпо деген ат менен таанышат. Байкези Манас Алыкулов, алып баруучу тамада катары кыргыз элине таанымал. 2017-жылдын февраль айында жарым коргоочу Түркиянын Анталия споруна өтүп, клубдун жаштар командасында ойногон. 2018-жылы Алыкулов мекенине кайтып келип, чемпионаттын биринчи жарымында Кара Балта клубунда ойноп, 20-июлда Бишкектин Алга клубуна көчүп келген. Кыргызстандын топ лигасында 2018-жылдагы сезондо Алыкулов 28 беттеш өткөрүп, анда 8 гол киргизип, 9 пас берген. 2019-жылы февралда Кыргызстандын жаштар курама командасына жарым коргоочу Неман клубу менен 3 жылдык келишим түзгөн. Неман клубу үчүн расмий оюнда Гүлжигит 2019-жылдын 29 мартында чемпионаттын биринчи турунда Гомельге каршы беттеште Глеб Рассадкинди 63-мүнөттө алмаштырып дебют жасаган. Алыкулов Неман үчүн алгачкы голун 3 жумага жетпеген убакыттын ичинде киргизген. Жалпысынан сары жашыл команданын курамында 2019-жылкы сезондо 24 расмий матч өткөргөн. Анда ал гол плюс пас системасы менен 7 упай топтогон. Гүлжигит команданын бомбардирлеринин бири болуп, ошондой эле сары жашылдар арасында жылдын мыкты футболчусу деп табылган. Жылдын супер футболчусу 2019 сыйлыгын алган. Кыргызстандын эң абройлуу Супер Инфо жана ошондой эле Кыргыз футбол федерациясы версиясы боюнча 2019-жылдын мыкты оюнчусу деп аталган. Алыкулов дал ушул немандык оюнчу катары Кыргызстандын курама командасына чакырылып, ал үчүн 11-июлда Палестина менен болгон жолдоштук беттеште дебютун жасаган. Өз өлкөсү үчүн расмий оюнда Гүлжигит биринчи голун 2019-жылдын 10-октябрында 2022-жылкы дүйнө чемпиондугунун тандоо турунда Мьянма менен болгон беттеште 69 мүнөттү талаада өткөрүп, ак шумкарлар үчүн гол киргизген. 2020-жылдын 27 январында Алматылык Кайраттын курамына кошулган. Алыкулов Казакстандагы келишимдин шарттары Беларусь стандарттары боюнча эң сонун болгон. Казак футболундагы бонустарды жана кошумчаларды эске алганда жарым коргоочунун жылдык маянасы $200,000 ашкан. Бул ошол мезгилдеги Кайраттын башка жаңы оюнчуларынан бразилиялык Вагнер Лав менен Яцек Уральскийден бир топ аз болгон, бирок казак оюнчуларынан ал да канча көп. Ал эми биздин маалыматка караганда 2019-жылдын аягында Алыкуловго кызыккан европалык клубтар футболчуга азыраак акча сунушташкан. Айрыкча Беларустун бир дагы клубу мынчалык көп берүүгө даяр эмес болгон. 2021-жылдын ортосунда белоруссиялык машыктыруучу Алексей Шпилевский Кайраттан кеткен. Машыктыруучу Алыкуловго ишенген. Бирок команданын кийинки башкы машыктыруучулары Куан Бердиев менен Кирилл Кекер жарым коргоочуну резервге түшүрүп жиберишкен. Эксперттердин айтымында Алыкулов жөн эле тактикага туура келбей калган. Эки машыктыруучу тең канаттарсыз схемаларды колдонушкан. Машыктыруучулар оюнчуну башка жерде оюндарга коюшкан, бирок ал жерде Гүлжигит алар каалагандай оюн көрсөтө алган эмес. Мындай абал Гүлжигитке жаккан эмес жана анын агенттик карьерасын жемиштүү улантуу үчүн жолдорун издеп баштаган. Башка варианттарды дагы карашкан. Алыкуловго Легия Варшава, Польшанын 2-дивизиону, Түркия жана Германиянын элиталык дивизиондорунун өкүлдөрү кызыгышкан. Бирок биздин маалыматка караганда бардык клубтар Кайратка ылайыктуу акча төлөгөнгө даяр эмес болчу. 2023-жылдын май айында Алыкулов акыры Кайраттан кеткен. Ал үчүн футболчу өзү бир топ компенсация төлөп берүүгө аргасыз болгон. Футболчу акча төлөгөндөн кийин бул сумма клубка чыгым болмок. Вингерди европалык командаларга жөнөтүүдөн баш тартып, акчасын жоготуп алуудан коркушкан. Алыкулов казакстандык келишимин бузганда Немандын маалыматы жок болчу. Бирок карьерасын улантуунун башка көптөгөн варианттары бар болчу. Тактап айтканда Гүлжигит Бельгия менен Түркиянын 2-дивизионундагы клубтарынан жана Сербиянын элиталык дивизиондоруна барышы мүмкүн болчу. Бирок келишимдер негизинен оюнчу менен клубтун шарттары боюнча аягына чыга албагандыктан улам бузулган. Жана 2023-жылы Гүлжигит кайра белоруссиялык Неман менен 1,5 жылга келишим түзгөн. Бирок акча жагынан Гүлжигит Казакстанга салыштырмалуу байкаларлык жеңилди. Албетте биринчи Гродно Неманда оюнга чыгууда Кайратка салыштырмалуу жеңишке жетишти. 2019-жылы Неман Вингерге өтө аз акча берчи. Биздин маалыматтар боюнча Гроднодо Алыкуловдун баштапкы айлыгы $500 тегерегинде болчу. Эгер оюнчу жыйынтык чыгарса 2 эсеге көбөйтүлөт деген шарт менен.
Учурдагы айлык акынын так цифрасын биле алган жокпуз. Ал эми Павел Савицкий, Игорь Зубович, Иван Садовничий бонустарды эсепке албаганда айына 10 000 рублдин тегерегинде акча алышат. 2021-жылы Гүлжигит Алыкулов Кыргызстандын тарыхындагы эң кымбат футболчу болгон. Анын Трансфермаркет порталынын маалыматы боюнча 2021-жылы 1 миллион еврого жеткен. Азыркы учурда Гүлжигит Алыкулов 550 000 еврого бааланат.